Hellcat. Assalamu alaikum, компьютер колдонуучулары. Биз бул темада Telegram вебти кандай колдонобуз? Мисалы WhatsApp вебти через компьютер телефондон сканировать этип алып колдонобуз туурабы? Ошондуктан азыр WhatsApp, Telegram вебти кандай колдонобуз? Ошол боюнча бир карайлы. Муну баары билет. Ошон үчүн дагы билбегендерге бир көрсөтүп коеюн дедим. Билгендер болсо чоң гана көңүл бурбай өтүп кетсеңиздер болот. Бул жерде биз Telegram веб деп жазып алабыз. Telegram веб деп жазабыз. Бул чыккан сайттан биринчисине киребиз. WhatsApp веб сыяктуу эле. Бул жерден биздин QR код чыгат. QR кодду азыр мен сиздерге телефондон көрсөтүп берем. Эми бул жагына азыр ушул QR кодду коюп койдум. Азыр эми телефонго кирип Telegram жерден настройканы басабыз. Үстүндө 3 сызыкты. Андан кийин бул жерден настройкадан устройствого киребиз. Анан уже сканировать этишти баштайбыз. Мына сканировать этилди. Азыр эми компьютерден көрсөтөм кайра. Компьютерга автоматически ушундай пароль чыгып калат. Биз телефонубузга эмне деген пароль койгонбуз, ошону жазабыз. Телефондон уруксат сурашыбыз керек. Андан кийин next басабыз. Бул жерде компьютерден уже биздин телеграмыбыз чыгып калды. Мына ошондой эле телефондон колдонгуңуз келбесе, компьютерде интернетиңиз болсо же ноутбукта, ошол ноутбукка улап алып колдонсоңуз болот. Ал эми муну кайра кантип чыгабыз? Анысын да көрсөтүп берем азыр. Кайра кантип чыгыш үчүн кайра эле Telegramга киребиз. Бул жерде үстүндөгү 3 сызык басабыз. Ошондон анан настройка бөлүгүнө өтүп, устройствого киребиз кайра. Бул жерден биздин Google компьютерибиз тандап туруп, завершить басабыз. Уже бул жерден компьютерден чыгып кетет. Ошол достор.